Саламатсыздарбы, жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган парламент программасы. Аны менен сиздердин мен Жылдыз Жолдошбаева тааныштырам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жылуулук берүү борборундагы аварияны, коррупциялык жагдайды депутаттык комиссия иликтөөдө. Комиссиянын жыйынына тийиштиги бар бир катар атка минерлер чакырылды. Финансы министри катары мен ал жерден өзүмдүн каршы пикиримди билдиргем. Чүй, Ысык көл, Ош облустарынын 53 айылында ичүүчү суу маселеси чечилгени турат. Эми 1 жылдан кийин кайра эле кездешебиз, 6 айдан кайра эле кездешебиз. Кимден сурайлы? Биздин департамент арыз жооп беребиз. Биз реализующий агентство. Эми арыз жооп бербейт эчтекеге. Парламенттик көзөмөл. Депутаттар Беловодскийдеги балдар үйлөрүнүн тамак ашын текшерди. Каптаңыздардагы запастарды көрүп сүйүнүп атабыз. Бул деген биздин элдин бир жагынан боорукерлиги. Үй бүлөсү менен сергек жашоо образын тандаган депутат Жыргалбек Турускулов. Спорт мен үчүн ден соолук чындоо, мен үчүн спорт сергек жашоо. Кербен аэропорту кайра ишке кирет. Ал 1979-жылы курулган аэропорт СССР кулагандан кийин ишин токтоткон. Борбордон алыс жайгашкан Аксы, Алабука, Чаткал райондорунун эл үчүн авиакаттамды жандандыруучу талабы. Элдин өтүнүч экенин депутат чечмеледи. Бүгүнкү күндө Өзбекстан менен мамиле жакшырып баратканын эске алганда, Аксы менен чектеш Өзбекстандын Наманган, Анжиан областарынын тургундары да Кербен аэропортунун кызматынан пайдаланары айтылды. Демек, аэропорт өзүн өзү актайт. Кербен аэропорту 1979-жылы курулуп, дээрлик 25 жылдай кызмат көрсөткөн. Ал убакта бир гана Аксы эмес, Чаткал, Алабука райондору, Ташкөмүр шаарларынын жүргүнчүлөрүн тейлеп келген. Бүгүнкү күндө иштебей турган аэропортту жандандыруу боюнча жергиликтүү тургундар суранып келишүүдө. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын өкмөтү тиешелүү министрлик ведомство менен бирдикте тез арада коюлган маселени чечүү боюнча ыкчам чараларды көрүү тапшырмасы берилсе, мен ойлойм Кербен аэропорту өзүн өзү актаган жакшы аэропортко айланат деп. Жарандык авиация агенттигинин билдиришинче, Кербен аэропортун калыбына келтирүү боюнча алгачкы кадамдар башталды. Тендер жарыяланып, учканга даяр компаниялар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Кербен аэропортуна 60 пассажирдан өйдө пассажир ала албайт деген жерлери бар. Эми ал суроону чечебиз. Анан баягы план боюнча Air-KG деген аэропорттун дочерний компаниясы бар. Самолет алабыз деп аракет кылышып атат. Тендерлерге байланыштуу ошол суроо дагы аткарылбай атат азыр. Эгер ошол тендер вопросы чечилип калса, дагы 2 самолет алып алсак, полноценный аткарат элек да бардыгын. Аэропорт ишке кирсе, туризмди өнүктүрүүгө дагы чоң өбөлгө болот. Маселен, аэропорт коңшу Өзбекстан мамлекетине жакын болгондуктан, Кербен аркылуу ал өлкөнүн жарандары дагы каттап турушмак. Ошол эле биздин границада, ошол чек арабызда турган Өзбек мамлекетинин азыр мамилебиз абдан жакшы болуп атат. Наманган областы бар. Наманган областынын борбору ошол Кербен аэропортунан болгон 80 км алыста жайгашкан Наманган шаары. Наманган областында бүгүнкү күндө 1 миллион 800 миң адам жашайт. Ошолор дагы Бишкекке учуп келип, Бишкектен Турцияга жана башка мамлекеттерге учуп кетсе болот деп ойлойм. Учактарды кабыл алууга даяр, бирок иштебей турган аэропорттор дагы бар. Буга мисал Казарман аэропортун айтса болот. Казарманга да буга чейин бир топ жылдары мурун уччу эле. Ал жакта барды Казармандын аэропорту даяр. Бирок негедир ал жакка каттоо жок. Себептери эмнеде? Коммерческая загрузка деп коет да. Биз Казарманды кармап, эксплуатациялык мындай шартта кармап турабыз. Сертификациядан өткөн аэропорт действующий. Эгерде авиакомпаниялар, биздин жергиликтүү авиакомпаниялар учабыз деп мындай каалоо тилектерин айтса, биз даярбыз. Аэропорт даяр. Бизде самолеттор жетишпей же компаниялардын мындай жатканда мүмкүнчүлүгү жок. Акыркы жылдары ооба самолет учактардын жетишпегендигине байланышкан. Эми азыр баягы авиация тармагы өнүксө, биз аэропорт даярбыз. Мен жогору айтып өтпөдүмбү? Биздин стратегияда көрсөтүлгөн жергиликтүү региондогу аэропортторду көтөрүп калпына келтирүү. Аймактардагы аэропортторду ишке кирүү боюнча өкмөттүн атайын токтому бар. Ага ылайык эл ташууга макул болгон компанияларга 50% жеңилдик каралган. Жыйын соңунда Кербен аэропортун калыбына келтирүү жөнүндөгү жогорку кеңештин токтом долбоору колдоо тапты.
Парламентте калкты кургак учуктан сактоо тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү кийирүү каралып, 3-чү окууда жактырылды. Муну менен мыйзам долбоорун ИАЭПтин мыйзамдарына шайкеш келтирилмей болууда. Кургак учук менен ооругандардын жалпы саны азайып бара жаткандыгын жооптуу тармак маалымдады. Бул оору менен күрөш үчүн республикалык бюджеттен зарыл болгон 1,5 миллиард сомдун жарымы гана бөлүнөт. Калганы глобалдык фонд сыяктуу эл аралык уюмдар тарабынан каржыланууда. ИАЭПтин мыйзамдарына шайкеш келтиребиз деген менен ал турмушка шайкеш келбей, документ жүзүндө гана калып калышы мүмкүн, деди эл өкүлү Алмаз Токторов. Андыктан кургак учуктан коргоо тууралуу мыйзам долбоордогу мүчүлүштүктөрдү жоюу керек. Отдельное жилье бериш керек, жашоо турак жайын бериш керек, ошолор иштейт. Анан жана санаторно-курортное лечение деген жерлери ошолор биз камсыз кылып бере албайбыз. Ошолорду алып коюу, анан ИАЭПтин мыйзамдарына шайкеш келтирүүдө. Анан Россияныкы бизге караганда түзүгүрөөк. Ошон үчүн ошолордун мыйзамдарына биз шайкеш келтирүү бул эрте эмеспи деген суроолор болуп атат. Ал эми депутат Кенжебек Бокоев сунушталган мыйзам долбоорунда кургак учукка каршы күрөштө өкмөттүн көзөмөл функциясы алынып салынганына каршы болду. Андай болсо кургак учук боюнча кырдаалды ким көзөмөлдөйт дейт ал. Мындан тышкары ооруларга убагында көмөк көрсөтүү үчүн жергиликтүү бюджетке каражат каралышы кажет. Анткени кургак учук боюнча программаларды глобалдык фонд каржылоону кыскартууда. 82% айыл өкмөттөр өзлөрү дотацияда мына ошолордун чегиндеме маселе көтөрүп атам. Жергиликтүү бюджет бүгүнкү күндө мамлекеттик бюджеттин 11% алып атат. Биз ошону 22-25%га чыгармайын, алар жанагы биз айткан маселелерди карай албайт. Биз алардын бюджетин децентрализация финансыны жасап туруп айылдык бюджеттерге берсек, ошондо алар өзүнүн оорулууларын да карайт, өзүнүн бала бакчасы. Бүгүнкү күндө алар бала бакчаларын тамак бере албай калып атат. Анткени дотацияда. Глобалдык фонддун көмөгү менен кургак учукка каршы күрөш өз натыйжасын берүүдө. Оору жылдан жылга азаюуда. Бирок эл өкүлдөрүнүн айтымында дале жерлердеги туп диспансерлердин абалы оор бойдон калууда. Ремонттор болгон эмес. Материально-техническая базасы абдан начар, оборудованиясы эски. Ошо жерде иштеп аткан сотрудниктердин эмгек акысы абдан аз. Ошол эле убакта туберкулез деген билесиз, бул социалдык оору. Жакшы, мына мага азыр Минздравдын өкүлү жооп берди. Акыркы жылдары мындай бул оорунун Кыргызстанда азайып бараткан тенденциясы бар экен да. Саламаттык сактоо кызматкерлери билдиргендей, эмгекке жарамдуу курактагыларда кургак учук оорусу жайылган. Бул миграциянын кесепеттеринин бири. Негизинен Кыргызстанда 20-дан 40 жашка чейинки жарандарда туберкулез оорусу көп катталат да. Бул биринчиден жана эмгекке жарамдуу возраст да. Экинчиден ушул жаштагы кишилер көбүнчө миграцияга кабылданып атат да. Ички тышкы миграцияны, анан баягы мигранттардын жашоо шартын билесиңер. Аларга көп жерлерде ажышка тышкы мигранттарга жана медициналык услугаларга доступ жок болуп атат. Анан экинчиден булар эгер ошолордон туберкулөздүн алгачкы белгилери болсо дагы бул медициналык мекемелерге барбайт да. Себеби алар баягы депортация деп коркушат. Ошентип добуш берүүдө калкты кургак учуктан сактоо жөнүндө мыйзам долбоору 3-чү окууда жактырылды. Жылуулук берүү борборундагы авария, шалакылык, коррупция, модернизацияга коротулган каражаттын пайдаланышын иликтөө боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия кезектеги отурумун өткөрдү. Ага ошол кездеги тийиштиги бар делинген бир катар кызматкерлер чакырылып, депутаттардын суроолоруна жооп беришти. Отурумдун жүрүшүндө кандай жагдайлар анык болду? Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Жыйынга чакырылгандардын арасында учурдагы депутаттар, ошол кездеги министрлер Аскарбек Шадиев, Осмонбек Артыкбаев жана Акылбек Жапаровдор бар. Модернизацияга бөлүнгөн каражаттын баштапкы суммасы $396 миллион башталгандыгын мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев айтып берди. Негизинен биринчи $396 миллион акча менен эсептеп чыгышкан. Кийин сүйлөшүүлөрдүн негизинде булар ар кандай параметрлерин карап, мунун баасын $393 миллион чейин түшүрүшкөн. Кийинки дабыр жолугушууда ушунун дагы техникалык параметрлер боюнча маселени коюп, ау электростанция жанагы бул маселени жанагы бааны дагы $386 миллион чейин түшүрүлгөн.
Суроо жооп учурунда аталган келишим ким тарабынан демилгеленгени, 386 миллион деген сумма кайдан чыкканына эл өкүлү кызыкты. Бул проект 2012 башталган эмес да, туурабы? Сүйлөшүүлөр. Мурдараак башталган. Ким баштаган ошону? Ушул компанияны таап туруп, эми компаниялар мейли ал Кытай тарап өздөрү бекитип койду деп коелу. Бирок сүйлөшүүлөрдү ким жүргүзгөн? Анан каяктан, дагы кайталап коем суроо, каяктан 386 миллион доллар деген сумма чыгып атат. Ушу түшүндүрүп берсеңерчи мага. 2010-жылы мен министр болгом. Бир жылга жакын. 11-жылы Аскар Алимбаевич министр болду. Андан кийин Автандил Исмаилович болду. Ал болду. Анан кийин кайтара мен дагы бир жылга келдим. Иш кылып ошол убакыттын ичинде, ушул маселелер талкууланган. Негизинен анын баардыгын негизинен документтерди Ао электр станциядан карап, кандай протоколдорду, келишимдердин баарын карап, изилдеп тактап чыкса болот. Ким сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн, кандай сүйлөшүүлөр жүргөн. Бирок дагы бир жолу айта турган маселе бул сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, тактоо, техникалык параметрлерди аныктоо, анан алардын экономикалык негиздемесин жасоо бул АО электр станциясынын милдети. Ошол ишкана ошолор эсептеп чыгып, негизги сүйлөшүүлөрдү ошолор жүргүзгөн. Комиссия тарабынан иликтөө жүргүзүлгөнү менен коротулган каражаттардын жалпы суммасы чыкпай жатканы айтылууда. Мындан улам Кытай тарапка сунуштама жиберүү зарылдыгы турат. Сумма кайсыл жакка чыкканын билбесек, анда биз ар бир агрегаттары боюнча Кытайга ошол алынып келинген жерлерге комиссиянын атынан запрос кылсак эле оңой эле чыгып калат да, биз ошол тизмени алып такташыбыз керек. Жылуулук борборду модернизациялоого катышуу ниетин бир нече компания билдирген. Маселен, СМЭК компаниясы Твей компаниясына караганда 30 миллионго аз каражатка курууну сунуштаган. Ошо СМЭК компаниясы 30 миллион доллар разница болсо дагы Твей компаниясына бергенге бул эмне чечим болду и кимдин чечими болду? Тести 256 миллион долларбы ошондой болуш керек. Ошого куруп беребиз деген сыяктуу да. Мен бул катты срочный порядке ал жалаңла бизге жазган эмес, Ао электр станцияга да жазыптыр. Мен Ао электр станцияга жөнөттүм. Алар изилдеп чыгып, тез аранын ичинде кайтарамага айтышты. Бул негизинен компания ошол ТБ берген эле сунуш сиздердин колуңуздарда турат. Ошол жерден эки технологиялык усулду алып эле жыйынтыгын чыгарып сунуш катары берген. Модернизацияга коротулган каражатты алуу үчүн эки тараптуу келишим түзүлүп жатканда мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров карызга насыя алууну каалаган эмес. Анын айтымында насыяга коюлган мөөнөт өтө кыска болчу. 20 жыл биз үчүн аябай кыска мөөнөт көрүнгөн. Проценттик ставкасы да кичине көбүрөөк көрүнгөн. Ошондуктан финансы министри катары мен ал жерден өзүмдүн каршы пикиримди билдиргем. Бул ишти иликтеген депутаттык комиссия тийиштүү жактардан маалымат алууну улантып жатат. Эске салсак, комиссиянын курамында 12 эл өкүлү бар. Ал эми депутат Экмат Байбакбаев Кыргызстанда жашыл экономиканы өнүктүрүү үчүн бардык шарттар бар деп эсептейт. Ал бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы уюштурган галстуксуз баарлашууда журналисттерге билдирди. Экологиялык жактан таза азык-түлүктөрдү чыгарууга шарт түзүп, аларды жайылтуунун усулдары жөнүндө айтып берди. Ошондой эле ал жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен болгон эркин сүйлөшүүдө ысык көлдүн экосистемасына дагы өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. Ушул жылдын март айында атайын жумушчу топ жашыл экономиканы киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун даярдап, парламенттин талкуусуна чыгарарын айтып, долбоордун негизги максатына токтолду. ЕСтин мамлекеттери жер жүзүнүн баары азыр ушул жашыл экономикага көз буруп атат. Бул адамзат өз-өзүн коргоо маселеси. Өз-өзүн убакыты келди да, өзүбүздү өзүбүз коргоо болсок, биз баягы өмүрүбүздү, келечек муундарыбыздын өмүрү Кудай билет кандай боло турган. Депутаттар Махабат Мавлянова менен Рада Туманбаева Беловодскийдеги балдар үйүнө айттырбай барышты. Парламенттик көзөмөлдүн алкагында алар мамлекет тарабынан ар бир балага бөлүнүп жаткан 110 сом өспүрүмдөрдүн тамактануусуна түз жетип жатабы же жокпу дегенге жооп издешти. Алардын эмне жеп, эмне ичип жатканын текшерүүдө балдар үйүнүн биринде эттин ордуна тоок эти берилгенине, ал эми экинчисинде менюда жазылганы менен дээрлик мөмө жемиштин жоктугуна биз дагы күбө болдук.
Бирок эскерте кетүүчү жагдай. Депутаттын тынымсыз текшерүүсүнүн натыйжасыбы? Айтор эки жерде тең тазалыкты байкоого үлгүрдүк. Эл өкүлдөрү балдар үйүнө келер менен түз эле ашкананы көздөй бет алышты. Биз просто тамдап алып балдарга берип коебуз. Бул эт эмес, бул окорочка. Кантип эт ак болсун. Эми бизге окорочка болсо деле бизге эт да. Эт кошулган эмес, мынакей. Мына эт эмес, мына окорочка. Да, тоже поели? А этот бананы? Да, вчера кушали. Вчера бананы поели, да? А сегодня нет, да? Нет, сегодня яблоки и это мандарины. Мандарины? Балдардын бүгүнкү түшкү тамагы тоок этинен даярдалыптыр. Ал эми муздаткычта жык жыйма эт. Эмнеге берилбейт? Себептерин депутат тактады. Экспертиза, это не мясо, это окорочка. Курица. Курица, бройлерная курица. Да, курица. Бройлерная курица. Это же мясо у вас там лежит замороженное, а вы не даете детям. Негизи нормативке дал келбеген, өтө тез бышуучу сосиска, пилмен өңдүү азыктарды бөбөктөргө берүүгө болбойт. У вас разработан норматив. У вас здесь ни сосисок, ни колбасы, ни окорочка не должно быть, по идее. А почему вы используете? Тендерден утуп алынган сапаттуу өрүк кактын кебетеси болсо бул. Качество очень плохое. Көп түкүрсө көл болот демекчи. Балдар үйүнө элдин арасынан чыккан демөөрчүлөр колдоо көрсөтүп келет. Азыркы кезде бул жерде 230 бала тарбияланууда. Алардын 80% баспайт. Жылына балдардын ар бирине тамактануусу менен дары дармегине мамлекет тарабынан 14 000 сом бөлүнөт. Депутаттын ишинин максаты мамлекет тарабынан бөлүнгөн акча балдардын тамагына түздөн түз жетип жатабы? Ошону көзөмөлгө алуу. Это специальный кровать матрастары да. Карасаңыз, для специального. Темир болуп турат. Ну это вот детские специальные кровати. А там у вас мягкие там лежат, мягкие, пахта менен. А бул темир болуп турат, карасаңыз. А бул балдар кеч жатышат да, бул лежачий балдар. Постоянно жатпайт, нормально. Балдардын өзүнө ушундай адреси жетип атабы, кандай болот, ошон үчүн эле келгенбиз. Ошол азыр көрүп, могу кампаңыздардагы запастарды көрүп сүйүнүп атабыз. Бул деген биздин элдин бир жагынан боорукерлиги. Сиз эми ушунун баарын оңойт деген үмүттөбүз дагы. Биз ушул көзөмөлдөөчү механизмин карап чыгышыбыз керек. Кандай кылсак ошол балдарга жакшы тамак аш өзүнө жетет депчи. Бізде санэпидстанцияда постоянно текшерет калорийны. Даже бул жерде эта калорийность превышает деген запистеринде эле көрсөтө аласыз. Наоборот, көбүрөөк болуп кеткен. Ошондой эле депутаттар мектеп жашына чейинки Беловодскийдеги балдар үйүнөн дагы кабар алышты. Вот вам гости. Очень приятно. Меня зовут Анна Геннадьевна, директор. Ал жерден сүт азыктарынан даярдалган тамак аштарды дээрлик кезиктирген жокпуз. Баарын кезеги менен беребиз деп сөз түрүндө жалгап коюшту. В ближайшие дни на этой неделе будет, после 1 марта. Какого числа? Потом у нас шоу кефир раз в неделю идет, у нас идет сметана. Вот кефир вы даете раз в неделю, да? Раз в неделю кефир, в другой день мы даем творог, в другой день мы даем йогурт. Жер жемиштерди сактоочу кампасы менен муздаткычын караган кезде картошка, пияз, үшүк алып кеткен сабизден башка мөмө жер жемиш жок болуп чыкты. Вот морковка, здесь лук, еще что есть? Капуста. Капуста нету, картофель есть. 7 жашка чыгып калган балдар өз курагынан кичине көрүнөт экен. Балким ал тамактануунун натыйжасында болуп жаткандыр. Что играется? Каякка барба акча жетпейт деген көрүнүш адатка айланды. Анча-мынча жетекчи же орун басар эсеп кысап бөлүмүнүн башчылары өзлөрүнө келгенде эмнегедир баарына топуктуудай көрүнөт. Да, это вот получается сметана. В 4 килограмма творога добавляется 0,5 сметаны. Жогорудагы балдар үйүндө баары жаман деп айтууга болбойт. Депутаттар барган балдар үйлөрүндөгү тазалыкка, иреттүүлүккө көзүбүз түштү. Ну вообще у нас творог есть, да? Это просто сегодня. У вас есть это у медиков перспективный. Бул жакта алма, фрукты деген такыр жок. Жалаң эле суптар жазып коюшуптур. Анан жана көргөндө да эт аябаз экен да, тамагындачы. Овощилер деп айтышат, ал үч эле. Картошка, пияз, анан сабиз, кургап калган сабиз бар экен. Эч кандай капуста, ошо витаминдүү эчтеме овощилер жок экен да. Фрукты жок, балдарга алар абдан керектүү да. Эми баягы эле ошо көйгөй, буларды эч ким келип текшербейт экен. Бүт эле келсе плановый келишет экен, айтышып,
Мен плановый келгенде бүт баарын дайрап коюшат да. Бирөөгө азар, бирөөгө кор бала дедирбей, ар бир ата-эне балдарын кароосуз калтырбай, алгач жоопкерчиликти өзлөрү алса, бөбөктөргө дагы жакшы жашоо тартууланат беле. Ким билет? Ал эми балдар үйүндө алар ким жакшы сүйлөйт деген жылуу сөзгө, мээримге дайыма муктаж. Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндөгү мыйзам жер кодексине шайкеш келтирилүүдө. Бул тууралуу министрдин орун басары баяндама жасады. Анын айтымында долбоор аркылуу айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө мыйзамдагы кемчиликтер менен айырмачылыктар жоюлуп, жер кодексине шайкеш ылайыкталат. Мыйзам долбоорунда аракеттеги мыйзамдын биринчи беренесиндеги айыл чарба багытындагы жерлер түшүнүгү эксперименталдык жана айыл чарба кооперативтерине багытталган. Тажрыйба селекциялык жана сорт сыноо жүргүзүү үчүн пайдаланылуучу жерлер менен толукталууда. Мыйзам долбоору парламентте биринчи окууда жактырылды. Ал жерде учет жок. Чүй, Ысык көл, Ош облустарынын 53 айылы таза суу менен камсыздалмакчы. Анткени Дүйнөлүк банк 43 миллион 200 миң доллар бөлүүдө. Анын 11 миллиону гранттык, ал эми калган 32 миллион доллары жеңилдетилген насыя. Кыргыз тарап насыяны 38 жыл ичинде төлөөгө милдеттүү. Кененирээк кабарчыбыз маалымдайт. Таза суу долбоору тууралуу кезектеги ратификациялык мыйзам долбоору каралганда эски коррупциялык иштер кайрадан козголду. Каражат эле эмес, долбоорду бүлгүн кылган коррупционерлер дагы кумга сиңип кеткендей. Убагында 32 миллион сомду ошо Бешикчон айылынан баштап Баймундуз, Жараке, Жаңы Акман 4-5 айыл өкмөтүнүн камсыз кыла турган таза суу проекти болгон. Бул проект 3 ай иштеп туруп өткөрүп бергенден кийин 3 айдан кийин иштебей калган. Жетекчилер келсинчи де биз ушул жерден бир күн сууну тундуруп туруп берелик, ошо суунун дамын татсын деп атат. Эми ушунчага барбаш керек да. Ондогон миллион долларлар салынган таза суу долбоорунун биринчи этабы ишке ашпай, көптөгөн айылдарда эл мурдагыдай эле суу тундуруп ичишет. Бул үчүн кимдир бирөө жоопко тартылабы? Канча кылмыш козголду? Же болушам канчасы сот аркылуу кайтарып бердиңер? Канчасы отурат? Ошол жөнүндө айтып бергилечи. Убакыт өтүп кеткенде байланыштуу иш токтотулду. Кайрадан бирөө отурган, жакында генерал бирөө жооп берген жок. Бир сом кайтарылып келген жок. Таза суу долбооруна бул иреттагы эң муктаж аймактар кирбей калганына эл өкүлдөрү нааразылыгын билдирди. Бул перечинге кириш үчүн кандай критерий менен сиздер тандап атасыздар? Мен түшүнбөй атам. Же сиздин тууганыңыз болуш керекпи? Жерлешиңиз болуш керекпи? Же мамлекеттик курулуш жетекчисинин тууганы болуп келиш керек? Кандай болуш керек? Азыркы сиздерге карооңуздарга берип аткандар бул 2009 жылы тандалып алынып, 2009 жылы тандалганда Мирмахмудов айыл өкмөтү болчу. Ноокат районунда. Жылбыев айыл өкмөтү болчу. 5% акчасын кошо төлөп койгон. Эмне үчүн силер аларды киргизбей атасыңар? Жок, андай тизмеде. Дагы башка, мисалы үчүн Чүй областында, Талаш областында, Нарын областында ушундай бир айыл өкмөттөр бар. Эл өкүлдөрү буга чейин таза суу долбооруна катышкандарды жана күнөөлүүлөрдү иликтеп, ар бир иштин хронологиясын алып келүүнү талап кылды. Ошол мурда 69 миллион долларды жеп койгон фирмалардын баарын кайсы фирма ишке ашырган, кайсы органдар аркылуу ал иштер Ген прокуратурабы, же МВД, же СМБ, же Финполиция жагынан кыскартылып кеткен, сотко жетпегенди айтыңыздар. И кайсы следователь, кайсы райондо, же МВДда, же башка башкармалыкта ошонун баарын тактап чыгыңыздар. Жаңы алынып жаткан 43 миллион доллар насыя грантты өздөштүрүүдө мурдагыдай көз боемочулукка жол берилбесин деди. Бул да комитет бүтөт, будан нарда жылып кете беребиз. Ким жооптуу мекеме ушул грант үчүн 43,2. Эми бир жылдан кийин кайра эле кездешебиз, 6 айдан кайра эле кездешебиз. Кимден сурайлы? Жооптуу мекеме ким болушу ошол болот да. Бул случайда бул курулуштуу агенттиги. Сиздерби, Аскар Сулайманович? Бул жерде биз саясат жүргүзгөн катары жана тизмелерди инвестиция тартып берүүчү. Аскар Сулайманович көрсөтүп, так эле айтып коюңузчу. Бул мекеме болот. Ушудан сурагыла. Эгер коррупция болсо бизди соттойсуңар, биз жумуштан кетебиз. Болбосо бизди мактайсыңар, орден бересиңер деп эле айтпайсыздарбы? Ким мекеме? Биздин департамент Арис экөө жооп беребиз. Биз реализующий агентство. Эми Арис жооп бербейт эчтекеге? Мен уже биздин өкмөттүн мүчөлөрүнөн ким жооп берет деп
сурайын дедим эле. Арыз эчтеке жооп бербейт, жооп берсе ушул жылга чейин жооп берет эле. Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы каржылоону улантып 43 миллион 200 миң долларды 38 жылга 0,75% үстөгү менен берүүдө. Акча Ош, Чүй жана Ысык көл облустарындагы тандалып алынган айылдарга багытталат. 117 айылды таза суу менен камсыздоо пландалган. Таза сууга донорлор жалпысынан 94 миллион 200 миң доллар берүүдө. Өкмөт 2023 жылга чейин таза суу маселеси чечилет деп убада берүүдө. Ошондой эле бюджет жана финансы боюнча комитетинин төрагасы Таабалды Тиллаев Ооганстан Ислам Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Мухаммед Иса Месбах менен жолугушту. Тараптар эки республика ортосундагы соода-саттык рыногун өнүктүрүү жаатында пикир алышты. Депутат Таабалды Тиллаев эки өлкөнүн ортосундагы соода-экономикалык байланыштарга токтолуп, соода-саттык рыногун жакшыртуу маселелерин козгоду. Өз кезегинде элчи Мухаммед Иса Месбах Ооганстандын эки жактуу кызматташууга, ал тараптан колдоо көрсөтүүгө даяр экенин айтты. Ошол менен катар эки өлкөнүн рыноктору боюнча маалымат, тажрыйба алмашуу жаатында иштерди алып баруу сунуш кылынды. Бишкек Кыргыз-Түрк достук ооруканасы ачылат. Анын баары заманбап үлгүдөгү техникалар менен камсыздалган. Мындай бейтапкана курууга каражатты Түркия бөлгөн. Оорукана 3 жыл биргелешип пайдаланылган соң кыргыз тарапка өткөрүлүп берилери айтылууда. 50 орундуу ооруканада иштеген дарыгерлер дагы билимин тереңдетүү максатында акысыз окутууга барары күтүлүүдө. Кененирээк тармактык комитеттин жыйынынан көрсөңүздөр болот. Алгач аталган оорукананын медициналык кызматкерлери билимин жогорулатуу үчүн Түркияда атайын окуудан өтүшөт. Окутуу түрк тилинде 6 ай жүргүзүлөт. Жылына 20 дарыгер, жалпысы 500 ак халатчаны акысыз окутуу каралган. Алар окуп келгенден кийин 3 жыл оорукананын өзүндө иштөөгө милдеттүү болушат. Ламинардык деген система операционный системасы, техника. Ошондуктан 1 жылдан бери биз кайра 3 тараптуу жолоушулардын негизинде бир түрлүү өзүбүз сураган акчага тияктан ала албай атабыз. Мына мени 2 мартка чакырып атышат. Биз сураган 19 миллионду берели деп атышат. Тилекке каршы ар жолу бир кандай шылтоолор менен келип, 2012 жылы бүтө турган больница бүгүнкү 18 жылга чейин келди. Дарыгерлердин эмгек акысы үчүн 19 миллион доллар каражатты түрк тарап бөлө тургандыгы белгилүү болду. Бул долбоор жалпы Кыргызстан үчүн абдан маанилүү социалдык долбоор экенине аткаруу бийлиги ишендирүүдө. Оорукана борбордун тургундарын эле эмес, республиканын калкын дагы тейлейт. Ошондой эле оор операциялардын жасалышы да каралууда. Өйрөк боор алмаштырып атышат. Алар барганда больной бала эмес, алмаштыра турган донору дагы барып атат. Экөөнү ухаживать эткен адам барып атат. Канчалаган чыгым кетет да ошол жака баргангача. Эгерде ушул больницага ачылса, ошол мүмкүнчүлүктөр бизде жаралат атпагандай. Бул ушул максатка болгон. Бул больницада бир дагы диагностикалык Кыргызстанда жок эле деген болбойт. 50 орундуу бейтапкананын курулушуна каражатты Түркия кайтарымсыз түрдө берүүдө. Такие пилотные хорошие проекты, где нам дают деньги, чтобы мы могли здесь у себя в стране достойные больницы для людей делать. Люди сами выберут за свои деньги, куда пойти лечиться. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батырлиевдин айтымында, оорукана 3 жыл биргелешип пайдаланылган соң кыргыз тарапка өткөрүлүп берилмекчи. Мында депутаттарды 3 жылдан кийин мамлекетке эмес, жеке жактарга өтүп кетпейби деген маселе тынчсыздандырды. Непонятен юридический статус. Вот в течение 3 лет это будет что, как частная структура? И после истечения 3 лет, если оно на баланс государства, как государство сохранит те тарифы, те заработные платы? Вот в чем вопрос. Эч кандай отчуждение болбойт. Эч кандай, даже бул жөнүндө сөз жок. Бул мамлекеттик муниципалдык. Бүткөндөн кийин мэрияга өткөзүлөт, мэрия бизге оперативный управление өткөрүп берет. 3 жылга биз багып бердип, акчаны биз сурап атабыз. Жогорудагы долбоорду саламаттыкты сактоо министрлиги колдоп бергиле деп келсе, Тышкы иштер министрлиги болбойт деп каршылыгын көрсөттү. Өкмөттө бирдиктүү саясаттын жоктугун айтып, депутаттар эл аралык мындай макулдашууну парламентке алып келүүдө даярданып келүүнү талап кылышты. Азыр Тышкы иштер министрлиги жок колдобогула деп кагаз берип атат. Саламаттык сактоо министрлиги бул долбоорду киргизип атат. Кандай түшүнсө болот? Өкмөттө бир единый политика жокпу? Же ар бир министрстводай өзүнчө бир көз каранды багыт менен кеткенге умтулду беле? Эл өкүлү Аида Исмаилова коомдук угуу өткөрүүнүн зарылдыгын айтып, бул мекеме бир гана колунда барлардын ооруканасы болуп калаарын белгиледи. Средства, выделяемые от кыргызской стороны, они являются средствами налогоплательщиков.
и они имеют право знать, куда будут уходить, куда ушли, куда будут уходить эти деньги, и поэтому должно было быть общественное обсуждение. Какие вопросы? Юридический статус Да. Там никакое отчуждение земли не будет, правильно, да? Мериан балансында болот, бул бир. Экинчи, оперативное управление будет Минздрав вести, бул эки. Естественно, тарифтер будет, как кыргызский тарифтер болсо, ошондой эле тарифтер болот. Нету здесь никаких вопросов. Министрдин ырастоосунда Кыргыз-Түрк достук ооруканасы алдыңкы заманбап үлгүдөгү технологиялар менен камсыздалган. Бул больница колунда жокторунга дагы кепилдик программасы менен камсыз кыла турган бир система. Ошентип талаш тартышуудан соң тармактык комитеттин мүчөлөрү долбоордун документтерин ирэеттеп келүү үчүн тапшырма беришти. Кыргыз радиолорунун ордуна Кытайдын жыштыктарын уккан элеттиктер бар. Муну менен катар эле байланыш маселеси көйгөй жаратып келет. Алыскы аймак болгондуктан жаз кеч келип бир катар кыйынчылыктар коштоп турат. Ушул жана башка көйгөйлөрдү парламенттин иши менен таанышканга келген ат башылык депутаттар айтып беришти. Жогорку кеңешке өз мүдөлөрүн жеткирүүнү максаттаган жергиликтүү депутаттар Ат башы районунун Ак Муз айыл өкмөтүнөн келишкен. Райондун эң четки айылы болгондуктан өзгөчө жаз мезгилинде жол каттамдары кыйынчылык жаратат. Ак Муз менен тиги Нарын Торгат жолунан кошулган жеринде 15 километр жолубуз бар. Ал тетик Союз мезгилинен бери вообще тиги ремонт боло элек. Ошол жолду дагы азыр асфальт болбосо дагы тиги капремонттон өткөрүп бересиздерби деген өтүнүч менен келгенбиз. Район аймагындагы айрым айылдар жайлоого ушул айылдын жолу аркылуу өтөт. Бирок жолду кесип өткөн чоң сууга салынган көпүрө жарактан чыгып, коркунуч жаратууда. Мына ошол көпүрө республикадан эмес, туристтер да чет мамлекеттен келип атат ошол көпүрө аркылуу. Ал көпүрөнү мына мен жайында эле көрдүм, тактайлары ажырап, бир эле машина араң өтүп атат. Ал жерден военный техника өтүш керек. Бардык жол менен каттаган Малайдагы Нарын областынын Тяншан району, Ат башы району бардык ошо менен кайра көчүп келет. Мына ошол көпүрө эң керек болуп атат азыркы учурда. Жашоо шарты катаал, бул аймакта жазгы талаа иштери май айынын соңку күндөрүнө туш келет. Аба ырайы суук болгондуктан тоют иретинде арпа жана көп жылдык чөптүн үрөөндөрү себилет. Ошентсе да үрөөн тартыштыгы бар. Бизде үрөөнчүлүк чарбалар болгону менен биздин шартта үрөөн өндүрүү мүмкүн эмес, климаттык шартыбыз абдан оор. Бирок ошого карабастан биз тоют катары арпанын, аксулунун үрөөндөрү керек. Бул боюнча кечээ күнү Айыл чарба министрлигине кирип, үрөөн маселесин дагы койдук. Айыл аймагында Кыргыз радиолору дээрлик тартпайт. Ага караганда Кытайдын жыштыктары кенен тараган. Санариптик берүүлөр уюлдук байланыштардын дагы абалы жакшы эмес. Байланыш бизде радио тартпайт, интернет диналар жок, бул тартпайт. Анан санаривиста системасы да жакшы эмес. Мисалы үчүн 14 эле каналга чейин тартат. Ошол дагы аябай оорчулук менен тартат да. Радио такыр тартпайт. Мына ушул маселелерди айттык. Аймактан келген депутаттар элет көйгөйлөрүн көтөрүп, Кыргызстан парламенттик фракциясынын лидери Алмазбек Батырбеков баштаган бир катар эл өкүлдөрү менен баарлашты. Кыргызстандагы уюлдук операторлар чакан станцияларды орнотуу үчүн 6 метр жерге эбегейсиз көп документ топтошот. Жерди ижарага алуу кыйын. Ар кайсы эшикти каккылап, керектүү материалды чогулткуча 1 жылдай убакыт кетип калат. Ага ылайык депутаттар айыл апаны толук мобилдик байланыш жана интернет менен камсыздоого жеңилдик бере турган мыйзам долбоорун сунушташууда. Бир базалык станцияны курган үчүн биз деген бул объектти жанакы бир чоң капитальное строительство деген ушундай объекттерге документтерди алабыз да, кагаздарды. Уюлдук операторлар 6 чарчы метр жерге бир чакан базалык станцияны тургузуу үчүн көп кабаттуу үй салып жаткандай документ чогултат. Алакандай жерди ижарага алуу жараяны татаал. Демилгечилердин бири депутат Жанар Акаев өлкө аймагын толук мобилдик байланыш жана интернет менен камсыздоо үчүн жерди алууга жеңилдик берген мыйзам долбоорун колдоого чакырды. Телефондор жакшы тартпайт. Ошол жерлерге булар барып жанагы өзүнүн чакан базалык станциясын орнотууда көп кыйынчылыктар жаралып атат. Биз бул мыйзамда көрсөтүп атабыз 20 метр квадрат деп, бул максимум. Бирок ага деле жетпейт. Мына менин колумда сүрөт турат. Мындай гана станция экен, мына мен бүгүн эле колума алдым. Бул болгону ашып кетсе балким бир 5 метр квадрат деле алышы мүмкүн. Жайыттарда анан жеке менчик жерлерде ушундай бир уруксатты алууда болгону ушул булардын бир аз жеңилдик болсо деген ойдо сунуштатабыз.
Байланыш агенттигинен билдиргендей, Кыргызстандын калктуу конуштары 95% мобилдик байланыш менен камсыз болгон. Так айтканда, антенналар жайык жерлерге гана орнотулууда. Ал эми бийик тоолуу жерлерде, эч болбогондо стратегиялык жолдордо станциялар коюлган эмес. Муну сынга алган эл өкүлү мыйзам кабыл алынса, айтылган маселе чечилеби деп сурады. Силер деген мына тоонун чокуларына койбойсуңар. Силер ошо мектептин котельнин турбасына жармашасыңар, ошо менен бүттү ишиңерчи. А сиздер азыр мына жерди кайерден сурап атасыңар? Силер чоң чокулардан ушул жака электр энергиясын апарыш керек, коммуникацияны апарыш керек. Алып барып туруп анан кийин ошол жерге антеннаны коюшуңар керек, что большой охват был. Дүйнөдө бардык мына телефон ушу бар жерлерде, туннелдерде, подвалдарда канча ылдый жакты көздөй 50 этаж болсо да ошол жерде телефон алат. А биздики кичине тоодун ар жагына өттүңбү, телефон албайт. Бишкектен Оштой көздөй кетип атканда суу самырдын ичинде алат, кичине ары жылгандан кийин албайт. Чычкандын ичинде албайт. Тиги каракүл менен таш көмүрдүн ичинде албайт телефон. Ошол маселелерди кантип чечесиз? Шайлоочулар менен жолугушканга барганда сөзсүз түрдө бир-эки шайлоочу суроо берет. Бизде ушул интернет жакшы тартпайт, телефон жакшы тартпайт, ошону чечип бергиле деп. Биз келип буларга айтабыз, булар болсо биз болсо аны койгонго, жанагы базовый станцияларды койгонго абдан кыйынчылык жаралып атат. Силер могул маселени чечип бергиле, анан биз дейбиз. Эгер биз бул мыйзамды кабыл алгандан кийин сотовый операторлорго, буларга ошол агенттик аркылуу биз талапты катуу коебуз. Ошондой жерлерге, жана сиз айткандай, Ош-Бишкек жолунда айрым жерлерде телефон тартпайт. Жанагындай авария кырсыктары да көп болуп атат. Анан эч жака чала албай ушундай кыйынчылыктар болуп атат да. Мыйзам долбоорунун концепциясын бир катар депутаттар колдоду. Бирок байланыш компаниялары каерге станция курарын тактап, аларды конкреттүү түрдө картага түшүрүп келүүсү зарыл деди. Бүт Кыргызстан боюнча трансформацияга уруксат берип, трансформация деген сугат жерлерди бул өтө көп чоң маселе. Мына жакында эле инвентаризация боюнча сугат жерлерди калктуу конуш кылып чоң жаңжал турат азыр. Мыйзам керек, айылдарга байланышты алып барышыбыз керек, бирок ушул жактарыны тактап, мына бул экинчи окуусуна биздин мобилдик операторлор, агентство связи бардыгын тактап алып келсе. Айтылган сунуштар менен мыйзам долбоорунун концепциясы биринчи окууда жактырылды. Эми парламенттеги жолугушууларга токтолсок, жогорку кеңештин депутат айымдарынын кезектеги форуму өтүп, анда Кыргызстан аялдарынын учурдагы актуалдуу маселелерин чечүү талкууланды. Жыйынга эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри, бизнес коомчулугу, гендердик маселелер боюнча иштеген эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Анда эмгек кодексиндеги гендердик анализ тууралуу маалымат берилди. Белгилүү болгондой, учурда көбүн эсе жумушсуздук аялдар арасында болууда. Эл өкүлү Карамат Орозова облус администрациясындагы гендердик маселе боюнча иш алып барган бөлүмдөр жоюлуп кеткенине нааразылыгын айтты. Кереге кеңеште эл аралык уюмдардын өкүлдөрү депутаттар аялдарга карата дискриминацияны жоготуу тууралуу сунуш пикирлерди берди. Төрага Дастанбек Жумабеков эгемен республикабыздын мамлекеттик символдордун авторлорун кабыл алды. Жолугушта спикер Дастанбек Жумабеков желек, герб жана гимн Кыргызстандын башкы баалуулугу экенин баса белгилеп, аларды иштеп чыккан авторлорго ыраазылык билдирди. Өлкө ичиндеги жана эл аралык деңгээлдеги ар кандай саясий жолугушууларда, спорттук жана башка иш-чараларда желек бийиктикте желбиреп, гимн жаңырса ар бир кыргызстандык сыймыктанат. Бабаларыбыз мураска калтырган ала тообузга сүйүүбүз тартып, мындан арыда мекенибизди көздүн карегиндей сактоо керектигине ынанабыз. Анткени мамлекетибизди дүйнө желек, гимн жана гербибиз аркылуу тааныйт, деди төрага. Жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров алдыңкы жогорку окуу жайлардын студенттери менен жолугушту. Эл өкүлү өзүнүн саясатка келген жолу, Кыргыз парламентинин ишмердиги, Кыргызстандагы парламентаризмди өнүктүрүү этаптары тууралуу айтып берди. Мындан сырткары депутат өсүп келаткан муундарды мекенчилдикке тарбиялоонун маанисине токтолуп, жаштар кыргыз мамлекеттүүлүгүн бекемдөөгө, өнүктүрүүгө өз салымыңарды кошушуңар керек деди. Ошондой эле депутат студенттерди сапаттуу билим алууга, өздөрүнүн дүйнө таанымдарын өнүктүрүүгө чакырды. Кыргыздын меймандостугун даңазалоо мезгилдин талабы. Ошондуктан жогорку кеңеште көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин парламенттер аралык ассамблеясынын алкагында жыл сайын эл аралык ысык көл кинофестивалын өткөрүү демилгеси көтөрүлдү. Максаты кандай? Депутат Садык Шернияз менен кесиптешим Ибраим Нуракун уулунун маегинен көрсөңүздөр болот. Бул жөн эле болгон маселе эмес. Буга чейинки болгон ушу Санкт-Петербургга саякатыбызда
Каныбек Капашев, Чиманалиев депутаты экөөбүз. Бул ишти биз козгогонбуз, ал жактан сүйлөшкөнбүз. Жана алар бул ишти абдан кызыгуу менен кабыл алган. Анткени Ысык көл жергесинин даңкы бир эле КМШ өлкөлөрүндө эмес, бүткүл дүйнөгө белгилүү. Ошондуктан биз дагы ушул туристтерди кыргыз жергесине, кыргыз маданиятына, кыргыз салтына кызыктыруу иретинде, кыргыз меймандостугун көрсөтүү иретинде ушул июнь айларында эл аралык кино фестивалды алар да кызуу колдошкон. Мен оюмча эмки болгон ушу парламент аралык жыйында, ассамблеяда бул токтомду колдоп берет деп ишенем. Демейде ушул эл аралык кинофестивалдардын бардыгы абдан дүйнөнүн эң кооз бурчтарында өтөт. Ошол эле Каннды айталы, башка жерлерди айталы. Ал эми Ысык көл дагы кооз, бирок ага жогорку кеңеш финансылык жактан чыгымдарын көтөрүү жагынан мүмкүнчүлүгү жетеби? Бул биринчи кезекте чыгымды ойлобош керек бул жерде. Чыгым чынында аябагандай аз эрекет. Анткени келген режиссерлорду жаткыруу, ал кезде бүт пансионаттардын баары бош болот. Ошол эле Ысык көл администрация башчысы дагы абдан кызуу колдоп аткандан кийин ал жакты колуна алат деген ойдомун. Ал эми келген, кеткен режиссерлордун, киночулардын каражатын ошол парламент көтөрүп берет деген ойдомун. Эгерде ошо эл аралык мааниде ассамблея колдоп жаткандан кийин. Бул эң негизги максаты биздин Ысык көлдү көпчүлүк көрүш керек, билиш керек. Канны кинофестивалы дагы ошол Канныга элди тартуу үчүн, туристтерди көбөйтүү үчүн жаралган. Биздин кинофестивалдагы туристтик сезон башталарда болуп, ушул Ысык көлгө мындан артык дагы кызыгуу күчөп, туристтерди тартуу аракетинде болот. Мына сиз депутаттыктан сырткары кино тармагына салым кошуп жүргөн ишмерсиз. Ошол эле учурда мына кыргыз киносу жөнүндө айтып атасыз, Ысык көлдү мындай кеңири таанытууну айтып атасыз. Ал эми КМШ өлкөлөрүнүн башка КМШ өлкөлөрү буга эмне үчүн кызыгыш керек? Эмне үчүн бул жерде Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн гана башкалары келип бериш керек? Ар бир жерде активдүү болуш керек. Биз болобузбу, музыргамда жаштар болобу, ким активдүү болсо гана алдыга жылат. Эгерде биздин идеябыз жакшы болсо, биздин идеябызда биз ошол эле өлкөлөрдүн киночуларын чакырып, ал киночуларды биздин Ысык көл жергесинде келип эс алып кеткенге чакырып атабыз, кинолорун көрсөткөнгө чакырып атабыз, достукту бекемдегенге чакырып атабыз. Мына ушундай кызыгуу механизмдер менен аларды ишендире алабыз деген. Андан сырткары мына материалдык мотивация механизми да бар да. Мисалы ошол эле эл аралык фестивалдарда чоң акчалай сыйлыктар берилет. Ал эми Ысык көл кинофестивалында эмнени убадаласак болот, эмнени күтсөк болот? Кээ бир кинофестивалдарда берилет, ооба акча жагы каралат. Ал эми мына Канныда же Оскарда акча деле берилбейт. Ошондуктан бул жерде ошол кинофестивалдын аты, ошол Кыргызда кино жааты өсүп жатканын азыр бир эле КМШ өлкөлөр эмес, бүткүл дүйнө билип калды. Акыркы алган сыйлыктар да буга күбө. Ошондуктан кыргыз жергесин, кыргыз киночуларын көрүп алар менен баарлашам деген келген киночулар башка элдики. Аларга биринчи эсепте материалдык баалуулук эмес деп ойлойм. Эми саясаттан бир аз четтеп, сиздердин назарыңыздарды спортко бөлөбүз. Бүгүнкү саясаттан тышкары рубрикабыздын мейманы Жогорку кеңештин депутаты Жыргалбек Турускулов болмокчу. Ал баарыбызга спорттун бодибилдинг түрү боюнча баяндап ыкмаларын айтып берет. Кандай тамактануу керек? Канча жылдан бери спорт менен машыгат? Спорттун бул түрү эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Кулак салыңыздар. Алгачкы тренировканын негизинде ушу бодибилдингден жактырышка баргым келген. Анткени студент болуп жүргөндө өтө арык бала болчумун, кичинекей чиркейдей болуп таанышымды ошол жерден жолуктуруп, ал дагы жаңы эле машыкканы келген экен. Алгачкы күндөр экен. Менин да аз-маз техника болчу, анда техника такыр жок. Ал дагы бир 50ден ашык эле килограмм алды алып барып калып экен. Өкүз ошол жерден 2 жыл тынбай машыкканбыз. Негизинде ушу биз кичине толоолук булчундарды чыңайлыктап 6 ай катуу машыгып, күнүгө 6 маал тамактанат элек. Бул машыккандын дагы техникасын жакшы коюш керек. Тамакты да ошого жараша туура коюш керек. Ошондо чыныгы мындай результат болот. Ана жерден дагы тренерибиз бар эле, татар. Ал дагы бизге үйрөтүп, ар ай сайын бизге программа жазып берет эле.
Анткени мындан тажабасын депчи. Эми бул машыгууга чындыгында дос балдарым деле көп тарткан, бирок буга чыдагандар чыдайт экен. Ушу дос балдарымдан бир 20 баланы алып келип машыктырып, үйрөтүп, аларга дагы кызыктырсам, ошонун 1-2 эле калды да. Калган баары машыга албай коюшту. Буга дагы эркекче сила воля деп коет го, ошондой керек экен. 17 жыл болду. Негизинде буга 2 жыл катуу машыгып, анан позвоночник смещение кылып алгам, катуу оор вести көтөрө койду. Анан бир 9 айдай тынык болуп калды, лечение алып, белди оңдоп. Анан врачтарыбыз айткан, эми болду, эми 20 килодан ашып көтөрдү. Бирок мен болбой эле өзүм көгөрүп, кылып баштап, азыр 17 жыл болду кылып атам. Негизинде 2 жыл катуу машыкканда жакшы результат болгон. Мен дагы өзүмө бир 14 килограмм вес кошком. Жанагы айтып аткан партнерым бир 22 килограмм вес кошкон. Ошондо бизде бодибилдингде жим лежа деп коет, грудькачы. Ошо боюнча 145 килограмм мен партнерым, напарнигим турткөн, мен 140 турткөнбүз да. Ошо мен результат болгон, андан кийин азыр өзүмө формада кармайын деп эле 17 жылдан бери машыгып, ошо өзүм весиме келип толгондон баштап, ошо вести 15 жылдан бери кармап келатам. 80-82 килограмм менен келатам. 15 жылдан бери бир вести кармап келатам. Спорт мен үчүн ден соолук чындоо. Мен үчүн спорт сергек жашоо. Анткени мен негизинде эрте менен эрте кылам. Кечинде, азыркы учурда кечинде саясат менен өзүсүндөгү жолугушуулар болуп калат, эл менен жолугуш, регионго чыгыш болуп калат. Ошон үчүн мен эрте менен эрте кылып, күнү кылып алам. Анткени эгерде бир 2-3 күн кылбай калсам, өзүм денеме, булчундарыма карызмын деп, ошону кайра кылганга мен аракетим жасайм. Анан региондорго эл менен жолугушууга чыгып, же командировка чыгып калганда дагы муну таштабайм. Жок дегенде ушундай регионго чыкканда спортзал жок болуп калса, эртеме ушу отжимание, приседание, анан кийин пресс кылып алам да. Хотя бы ушу форманы кармап жүрөйүн. Бирок эң жакшы нерсе бул бодибилдингден канчалык көпкө тренировка кылсаң, ошончо бул мышцалардын памяти аябай күчтүү болот. Эгерде ушу машыгууга мен кылып чарчагандан ушундай кылып алдым, абдан жакшы сезип атам өзүмдү деп ушинтсең, сага стимул болот дагы тренировка. Ата кээ бирөө көрүп калдым, тренировка кылып чарчадым, кыйналдым дейт. Андай эртеңки күн келечеги жок тренировканчы. Биздин жаш муундарды дагы сергек жашоого чакырат элем. Бул эртеңки келечекте өзүңдүн түпкүлүктүк, үй бүлөлүк жашооңду, ошончолук алгачкы жашооңду бул өтө керектүү нерсе да. Баарын чакырат элем. Мен үй бүлөм дагы баардыгы тең машыгышат, балам дагы өзүнчө машыгат. Эрте менен дагы өзүм аны эрте тургузуп алып, үйдө да тренажерный бир комнатам бар. Эрте менен дагы аны тургузуп алып тренировка кылдырам. Кызым дагы гимнастика менен машыгат. Эң негизгиси келинчегим дагы билесиздер, эми төрөгөндөн кийин вес кошушат. Ошону түшүрүш үчүн дагы мен аны менен 2-3 айлап жакшы көнүгүүлөрдү кылдырып, бат эле өзүнө формасына келтирем. Ал дагы мен үй бүлөм менен баардыгы тең машыгышат. Азыркы учурда спорт комплекстер көп салынып атат. Тренажерный залдар көп ачылып атат. Мурун билесиздер, биз болсо эшикте эле бир трактордун дөңгөлөктөрүн алып алып штанга кылып тренировка кылган убакыттар болгон да. Азыр болсо спорт жагынан көп көңүл бурула баштады. Себеби эмнеде? Себеби эл өзү спортко өзү көңүл бура баштады. Спорт залга келгенде өзүмдө мындай, мына азыр бүгүнкү демимди алам деп, күчүмдү алам деп келип машыгуу кылып, анан кийин мына бүткөндө да ушундай жеңил сезим болот да. Жеңилдеп өзүнчө башкача дүйнө, башкача жашоо келет деген мен мындай. Ушундай залдан чыкканда да жакшы маанай менен чыгам да. Бириңиздер эч качан оорубаңыздар. Жок дегенде күнүмдүк көнүгүүлөрдү жасап, дени сак болуңуздар. Биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган ушул жана башка материалдарды Кеңеш KG сайтыбыздан дагы ачып көрсөңүздөр болот. Андан тышкары биздин Facebook баракчабызга кирип, ой пикирлериңиздерди жазып туруңуздар. Сиздердин кызматта студияда мен Жылдыз Жолдошбаева болдум. Жакшы калыңыздар.